Кутман күнүңөр менен балдар, анда эмесе кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн силер менен акылман энеке деген теманы өтөбүз. Чында эле биздин чоң энелерибиз акылман болушат. Биз билбеген нерселердин баардыгын биз чоң энелерибизден сурап биле алабыз. Туурабы? Анда эмесе бүгүнкү сабакта сөздүк жат жазуу жазасыңар. Кимде, эмнеде, кайда деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып беришет ар бир бала. Жана ырды көркөм окуп жаттайсыңар. Анда эмесе сабакка көңүл бургула. Алгач числону бүгүнкү, андан кийин теманы жазабыз. Тема акылман энеке, мудрая бабушка. Алгач сөздүк жат жазууну жазгыла. Бул жерде жат жазуу деп берилип турат. Мына ушул сөздүк жат жазууну көчүрүп жазгыла. Жазып бүткөндөн кийин жаңы сөздөр менен таанышабыз. Бир тууган, близкие родственники, улуу, старший, кичүү, младший. Эгер мен үйдөн эң кичүүсүмүн десек, я младший. Эгер үйдүн эң улуусумун деп айта турган болсок, я старший дейт экенбиз. Дарыкана, аптека, ашкана, столовая, китепкана, библиотека. Жаңы сөздөрдү жаттагыла балдар. Эми кимде, эмнеде, кайда деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөбүз. У кого, где? Демек, биз бул суроолорго жооп берүү үчүн бизге жардамга да мүчөсү келет экен. Жакшылап көңүл бургула. Мисалы, китеп деген сөзгө сен кайда болдуң? Мен китепканада болдум. Сен кайда бардың? Мен базарга бардым. Сен кайда иштейсиң? Мен мектепте иштеймин дей турган болсок, бул жерде да мүчөсү да та болуп өзгөрүп экен. Азыр эми экинчи көнүгүүнү аткарабыз. Сөздөргө да мүчөсүн улап, жазгыла, которбойбуз. Дептерге жазганды үйрөнөбүз. Мектеп те, дүкөн дө, театр да, ал эми калганын өзүңөр улап дептерге жазгыла. Андан кийин текстти окуп, жакшылап окуп чыккыла. Андан кийин төмөндө турган таблицада боштукчаларга кайсы сөздөр туура келет, текстке карап толтурганга аракет кылабыз. Демек, бул жерде текстте кайда, эмнеде, кимде деген суроолорго жооп берген сөздөр кездешет. Мисалы, улуу эжем мугалим, ал мектепте иштейт. Кайда иштейт экен? Мектепте. Ал эми байкеси доктур экен, ал бейтапканада иштейт экен. Демек, кайда иштейт? Бейтапканада, дарыканада, мектепте деген сөздөр мына ушул суроолорго жооп берет экен. Балдар, эми сүрөткө жакшылап карагыла. Бул жерде Динара үй бүлөсү жөнүндө айтып берип жатат дейт. Бул жерде Динара чоң энеси, чоң атасы, апасы жөнүндө айтып берет. Эми силер Динаранын ордуна өзүңөрдүн үй бүлөңөр жөнүндө, чоң ата, чоң эне, ата энеңер жөнүндө, алар кимдер, канча жашта, кайда иштешет, ушуну дептериңерге жазгыла. Сөзсүз түрдө дептерге жазабыз. Ал эми ырды көркөм окуйбуз, акылман энеке деген чогуу окуйбуз анда. Ай акылман энеке, колуңда бар береке, кечиктирбе тамактан, кечикпейин сабактан. Балдар мага күлбөсүн, шылдың болуп жүрбөсүн. Барайын, эне барайын, мыкты билим алайын. Демек, Алы Токонбаевдин калемине таандык акылман деген энеке ырды көркөм окуйбуз. Үйгө тапшырма, ушул ырды жаттап айтып бересиңер.